Саламатсыңар менин досторум. Жакшы жүрөсүңөрбү? Досторум, силерге кандай жомоктор жагат деп билейин дедим эле, бирок силерге сөзсүз достор жөнүндө жомоктор жагат болуш керек, Анда менин досторум, кулак түрсөңөр, силерге бүгүн Чабандын достору деген жомокту айтып берейин. Силер кунт коюп угуп отургула. Күн тийгенде жаркырап, булуттар бийлеген, ал эми түнү жылдыздарды кол сунса жете тургандай сезилген бийик тоолуу аймакта Бексултан аттуу жигит жашачу. Бексултан чабан болчу. Ал жаш болсо да кой козусун өзүнүн кичинекей бир туугандарындай көрүп, аларды карап багууда абдан жоопкерчиликтүү эле. Анын таңкы иши эң биринчи булактын суусун ичип, тоонун таза абасын дем алуу менен башталчу. Бексултандын жашоосу башкаларга караганда бир кыйла жөнөкөй сезилиши мүмкүн эле. Бирок ал тоонун ар бир ташы, ар бир чөйү менен тил табыша билчү. Ал тоолордун шаркыраган үнүнөн музыка, шамалдын ышкырыгынан жомок укчу. Бирок баары бир адам баласына дос керек болчу. Жалгыздык кээде анын жүрөгүн өйүп, бир аз муңайып койчу. Койлор болсо акылдуу болушса да, адамча жооп бере алышпайт да. Бексултандын эң чоң кыялы жаратылыш менен чыныгы достошуу эле. Бир күнү кечке маал күн тоо артына жашынып баратканда, Бексултан койлорун айдап келе жатып, бир нерсенин жерде кыйналып жатканын көрөт. Жакындап караса, ал тоо бүркүт экен. Анын бир канаты катуу жарадар болуп, жерде алсыз жатыптыр. Бексултан аны дароо колуна алып, аярлык менен үйүнө алып келет. Ал бүркүттү бир жума бою багат. Жараатын дары чөптөр менен таңып, эң таза эттерден берип, өзүнүн үй бүлөсүндөй ага кам көрөт. Бүркүт алгач, адамдан чочулап кача берчү. Бирок Бексултандын мээримин сезгенден кийин акырындап көнө баштады. Бир күнү бүркүт толугу менен айыгып, кайра асманга канат какты. Түз эле кетпей, Бексултандын үстүнөн 3 жолу тегеренип, катуу үн салып коштошду. Ошол күндөн тартып Бексултан тоодо жалгыз калбады. Ал койлорун кайтарып жүргөндө асманда дайыма бир көзөмөлчү жүрчү. Эгер карышкыр же башка коркунуч жакындаса, бүркүт жогорудон катуу кыйкырып Бексултанга эскертчү. Ал анын биринчи досу эле. Кыш жакындап келе жаткан күз мезгили болчу. Бир жолу Бексултан койлорун тоонун эң бийик, таштуу, жада калса адам буту баспаган жерлерине жайып жүрүп, катуу туманга кабылат. Аңгыча асман карарып, тоолуктар үчүн коркунучтуу бороон башталмакчы болот. Жол таба албай, эмне кылаарын билбей турган чакта бир тоо теке анын алдына келип токтоду. Баягы текенин көздөрү адамдыкындай эле терең жана акылдуу көрүндү. Ал Бексултанды карап, бир аз басып, кайра артына кылчайып карайт. Бексултан бул мага жол көрсөтүп жатабы деп ойлоп, анын артынан ээрчийт. Теке аларды эч ким билбеген, коопсуз үңкүрдүн жанындагы тепшидей түздүк алып барат. Ошол жерде алар бороондон аман эсен өтүп алышат. Бексултан текеге чөнтөгүндөгү кургак чөптөрдү берип, ыраазычылыгын билдирет. Эми анын экинчи досу тоо текеси болду. Бир күнү тоодо адаттан тышкары катуу борон башталды. Асмандан чагылган чартылдап, жамгыр жаай баштады. Үрөй учкан койлор бири-бирине тыгылып, калтырап титиреп, аман калууну тилеп турушкан эле.
Мындай бороонду мүмкүнчүлүк катары көргөн карышкырлар койлорду уурдоого аракет кылышты. Бирок Бексултан жалгыз эмес болчу. Анын достору сак эле. Бүркүт түн ичиндеги чагылгандын жарыгы менен карышкырлардын келе жатканын байкап, Бексултандын чатырынын үстүндө катуу канат кагып эскертүү берет. Теке болсо, койлорду дүрбөлөңгө түшпөстөн коопсуз жерге топтоштуруп жол көрсөтөт. Бексултан досторунун белгисин түшүнүп, колуна шамды алып, койлордун жанына чуркайт. Ал айванаттардын тилин, алардын кыймылын, табияттын ар бир ышкырыгын түшүнө баштайт. Ал досторунун жардамы менен карышкырларды коркутуп кууп чыгат. Ошол түндөн кийин ал өзүн тоонун кожоюну эмес, тоонун бир бөлүгү, анын коргоочусу катары сезди. Күндөр өтүп, Бексултандын койлору тоодогу эң семиз, баары суктанган мал болуп калды. Айылдагылар андан: Бексултан, сен койлоруңду кантип мынчалык жакшы багасың? Биздин мал дайыма карышкырларга жем болот, же адашып кетет, деп сурашат. Бексултан жылмайып гана мындай деп жооп берет: мен тоонун ар бир кушу, ар бир ташы, ар бир жаныбар менен достоштум. Достук деген бул бири-бириңди түшүнүү. Мен алардын жашоосун сыйлайм. Алар болсо менин эмгегимди сыйлашты. Ошондон кийин ал айылдагы балдарга табиятты сүйүүгө, кумурскага чейин аяп, тоонун ар бир ташын кастарлоого үйрөттү. Бексултандын окуясы эл арасында жомок болуп айтылып калды. Эсиңерде болсун, достор. Биз бул дүйнөдө жалгыз эмеспиз. Эгер сен дүйнөгө, жаратылышка, айванаттарга жакшылык кылсаң, алар сага сөзсүз түрдө жооп кайтарат. Чыныгы достук бул бири-бириңди сезип, коргоп сыйлоо. Бексултандын достугундай болуп, силер да ачык көңүл, боорукер жүрөктүү болсоңор, жашоодо эч качан жалгыз калбайсыңар. Достор, мына ушундай кызыктуу жомоктон кийин байкасам, силердин уйкуңар келбей аткан окшойт. Анда силерге азыр чыныгы дос деген кызыктуу жомокту айтып берейинчи. Илгери бир калың токойдо тыйын чычкан менен кирпи жашачу экен. Экөө аябай жакын достордон болушчу. Бир күнү күз келип, токойдо суук боло баштады. Тыйын чычкан кышка кам көрүп, жаңгак топтоп чарчап калды. Анын көздөрүнө жаш келип, жалгыз өзү кышкы азыгын толук даярдап үлгүрбөй жатканына капаланды. Ошол учурда анын досу кирпи келип калды. Ал тыйын чычкандын капаланып турганын көрүп: "Досум, эмне болду? Эмнеге капасың?" деп сурады. Тыйын чычкан абалын айтып берди. Кирпи жылмайып: "Капа болбо, досум. Экөөбүз чогуу болсок, баарын жеңебиз", деди. Кирпи ийнелери менен кургак жалбырактарды чогултуп, тыйын чычкандын уясын жылуулап берди. Ал эми тыйын чычкан болсо өзүнүн жаңгактарын кирпи менен бөлүшүп, аны менен чогуу кышкы азыгын даярдады. Кыш келгенде экөө жылуу уяда отуруп, достукка толгон күндөрүн эскерип жатышты. Ошондо алар түшүнүштү: чыныгы достук бул кыйын күндө бири-бирине жөлөк болуу экен. Силер дагы, достор, ар дайым бири-бириңерге жөлөк болгула. Жөлөк болгон, бири-бирин урматтаган мыкты досторум эми. Уктайлы, достор. Менин да уйкум келди. Жакшы жаткыла.